Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап бере жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazaсын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Москваны көздөй учкан 2 учкучсуз учак атып түшүрүлдү. 18 ноябрга караган түнү Орусиянын абадан коргонуу күчтөрү 2 жолу Москва тарапка учуп бара жаткан украиналык учкучсуз учуучу аппараттардын чабуулунун мизин кайтарды. Бул тууралуу Москва шаарынын мэри Сергей Собянин билдирген. Саат 3:54 Собянин Раменский шаардык районунда учкучсуз учак жок кылынганын жарыялаган. Алдын ала маалыматтар боюнча урандылар түшкөн жерде кыйроолор жана жабыркагандар болгон эмес. Ал эми саат 4:35 Пало Посад шаардык районунда дагы бир учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирген. Окуя болгон жерде өзгөчө кырдаалдар кызматынын адистери иштеп жатат. Буга чейин 10 ноябрда эртең менен Москвага пилотсуз учактар чабуул жасоо аракети жасаганы кабарланган. Андан соң Орусиянын коргоо министрлиги 7 учкучсуз учак абадан коргонуу системалары тарабынан кырмалып, жок кылынганы. Анын ичинен 34 учкучсуз учак Москва облусунун үстүнөн атып түшүрүлгөнү маалым болгон. Египетте кармалган казак лакап аты менен таанымал болгон жаран Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Буга чейин казак лакап аты менен таанымал жаран Египетте кармалганы, ал оор кылмышка шектелип, Интерпол кызматы тарабынан изделгендиги маалымдалган. Ал Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары турат. 2024 жылдын октябрында Интерполдун кызматкерлери тарабынан изделип жаткан жаран Египетте кармалган. Компетенттүү органдар тарабынан аны экстрадициялоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлгөн. 17 ноябрда Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жана Ички иштер министрлигинин Интерпол улуттук борбордук бюросунун кызматкерлери тарабынан кармалган казак лакап аты менен таанылган жаран Ош шаарына жеткирилди. Египеттин Интерполунун кызматкерлери активдүү көмөк көрсөтүштү. Зеленский Байдендин Орусияга узак аралыктан соккурууга руксаты тууралуу маалыматка комментарий берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Нью-Йорк Таймс гезитинин АКШ президенти Джо Байдендин Орусиянын аймагына батыштын алыс аралыкка учуучу ракеталар менен соккурууга руксаты тууралуу маалыматына комментарий берди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Ал эми Зеленский мындай руксатты алгандыгын төз ырастаган жок. Украинаны чыңдоо планы бул мен өнөктөштөрүмө сунуштаган жеңиш планы. Негизги пункттардын бири биздин армиянын алыстыгы. Бүгүнкү күндө көптөгөн ММКлар тиешелүү аракеттерди көрүүгө руксат алдык деп айтып жатышат. Бирок соккулар сөз менен чечилбейт. Мындай нерселер айтылбайт, деди Зеленский кечки кайрылуусунда. Буга чейин Байден биринчи жолу Украинага Орусиянын аймагында алыс аралыкка учуучу Атаңыз ракеталарын колдонууга руксат бергенин Нью-Йорк Таймс гезити маалымдаган болчу. Орусияда таксист топ адамды сүзүп кетти. Москва облусунун Электросталь шаарындагы Wildberries компаниясына жакын жерде таксист бир топ адамдарды сүзүп кетти. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Компаниянын кызматкерлери көзөмөл өткөрүү пунктунун жанында турганда аларды унаа сүзгөн. Кеминде 3 адам жаракат алды. Алар ооруканага жаткырылды. Түндүк Корея Түштүк Кореяга таштанды толтурулган 40га жакын шаарларын учурду. 18 ноябрда эртең менен Түндүк Корея Түштүк Кореяга 3 жумалык тыныгуудан кийин 40га жакын таштанды шаарын учурду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Таштанды шаарларынын жарымы Сеул аймагына жана борбордук Кёнги провинциясына түшкөн. Маалыматта ошондой эле ташталган буюмдар Түштүк Кореяны сындап жазылган кагаздар экени жана кооптуу нерселер жок экени айтылат. Сеул Түндүк Корея таштанды шаарларын учурууда чектен ашкандыгын билдирди. Түндүк Кореянын аракеттери чектен ашат. Биз дагы бир жолу катуу эскертебиз. Мындан кийинки окуялар үчүн бардык жоопкерчилик Түндүк Кореяга жүктөлөт. Мындан ары биздин аскерлердин чыдамкайлыгын сынабагыла деп айтылат билдирүүдө.
Дональд Трамптын резиденциясын робот иттер кайтара баштады. Boston Dynamics компаниясынын биринчи робот патрулдук иттери АКШнын жашыруунун кызматында пайда болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Робот иттер АКШдагы президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Дональд Трамптын Флорида штатынын Палм-Бич шаарындагы резиденциясынын айланасында байкалган. Спот аттуу электр ити толук автоматташтырылган. Робот иттин маршрутун алдын ала пландап кое берсе же башкарып турса дагы болот. Бул иттер чоочун адамдарды байкаса, ээсине дароо реакция берет. Акыркы бир нече айдын ичинде АКШдагы шайлоо өнөктүгү маалында Трамптын өмүрүнө эл алдында 2 жолу кол салуу болгон.